Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги аймактардагы спорттук мектеп жана машыгуу залдарына жаңы буюм эмеректерди тапшырды. 2 жыл мурда спортчуларга шарт түзүү максатында президент Садыр Жапаровдун фондунан бөлүнгөн 60 миллион сомго агенттик керектүү мүлктөр менен камсыздалган. Бул жолу казынадан каралган 20 миллион сомго буюмдар сатып алынып, ар бир облустун спорт башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Акыркы жылдары сайыз убагынан бери жетиштүү көңүл бөлүнбөгөн спортчуларды тарбиялап чыгарчу тармак жаңылануунун үстүндө. Союздан бери инвентарлар менен жаңыланган эмес да. Анан биз ошол сураттуулуктарга жараша биз ушундай чоң нерселерди алып берип атабыз да. Мындай республика боюнча булардын мындай эле аз эле процент болуп калат да. Бул дагы жетишсиз да. Мындан да азыр биздин спортчуларыбыз Париж олимпиадасынан кийин жакшы жетишкендиктерге жетип, биздин ушул кыргыз спорт менен машыккан балдардын саны да көбөйүп атат. Анан мындай орусча айтканда потребность да көп болуп, ушу залдарга жаңы залдар дагы ачылып, жаңы залдар дагы ремонттон өтүп атат. Ошол себептен ушул ичин камсыздаганга биз аракет кылып атабыз.